Барселона командасы Ла Лигада жок болуп кетсе дагы Чемпиондор Лигасында мыкты бир камбектердин натыйжасында бүгүнкү күндө плей-оффко жолдомо алды. Ал эми Ла Лигада лидер болгон Реал Мадрид кайда? Манчестер Сити АПЛда кайтып келе жаткан болчу, бирок Европа лигаларына тилекке каршы таптакыр жок. Азыркы учурда топ 24-кө дагы кирбей калды. Ага эмне себептер болду? Assalamu alaikum урматтуу футбол көрөрмандары, жалпыңыздардын котмондо кош убакыт көрүүңүздөр менен бүгүнкү күндө Чемпиондор Лигасынын 7-тур алкагындагы оюнда жыйынтыкталды болгону буюрса алды да бир тур калды. Мына ошол бир тур кайсыл командалар Чемпиондор Лигасына коштошот жана кайсыл командалар автоматтуу түрдө плей-оффко жолдомо алса, кайсыл командалар стык оюндардын натыйжасында гана мына ошол плей-оффко жолдомо алууга укуктуу жана мүмкүнчүлүктөрү бар деген суроолор акырындык менен биз сиздерге жооп берели болгону. Сиздер мына ошол видеону кааласаңыздар 2, кааласаңыздар 1,5 тездик менен дагы угуу берсеңиздер болот. Анткени бул жерде толук кандуу видеолор коюлбайт. Анткени автордук укук деп биздин видеолорубузду YouTube блоктоп коет. Ошол себептен таарынбайсыздар. Мына ушундай жагдайларда гана сиздерге мына ушул видеолорду тартуулаганга аракет кылдык. Болгону сүрөттөрдү коюшубуз мүмкүн. Ошол себептен жалпылай оюндарды акырындык менен биз дагы улантып берели. Кечээги оюндар достор. Алгачкы оюндар кыскача айтып кетели. Селтик командасы Young Boys'u 1-0 эсебинде жеңип алды. Ал эми Спарта Прага өзүнүн үйүндө Интерге 0-1 эсебинде жеңилип калды. Бул жерде Интер өзүнө керектүү 3 упайды колго киргизип, турнир жадыбалды өзүнүн алда канча жакшылап алды. Андан кийин Милан Жиронаны эптеп бир аракет кылып болсо дагы Сан-Сирода жеңип алса, андан кийинки оюндар Фейнорд Бавария достор. Бул жерде Фейнорд Бавария көпчүлүктүн жеке пикири боюнча, менин дагы пикирим боюнча достор, Бавария жеңет деген болчу, бирок тилекке каршы кечээки оюнду көрдүк. Андан кийин Фейнорддун атмосферасы өтө мындай табышмактуу болду. Анткени Фейнорд оюндар баштала электе эле бүгүнкү күндө Бавария оюнчуларын мандражылып койду десек болот. Анткени эгерде оюнду көргөн болсоңуздар, баштапкы эле мүнөттөрдө атмосфера вообще топ. Ошондой эле күйөрмандар дагы колдоосу мыкты болду. Натыйжасында ошондой эле өзүнчө бир аудиторияны түзүп берди. Тумандардагы түтүндөрдү салып жиберди. Балким ошонун натыйжасында бүгүнкү күндө Бавария оюнчулары бир аз да болсо коркуу сезими пайда болгондой эле. Ошол себептен Бавария мен жеке пикиримче ушул нерселер себеп болду. Бул жерде биринчи күйөрмандардын колдоосу жана аудиториянын баштапкы эле мүнөттөрүндө мына ушундай туман кылып оюнчуларын бир аз да болсо санаага салып койгону Бавария оюнчуларына минуска кетти дагы. Фейнорд командасында кандайдыр бир деңгээлде оюнчуларга болгон дем күч ушул жерде пайда болду достор. Анан оюндун 21 мүнөттөрүндө Хименес алгачкы гол жаратты. Бул жерде Мануэл Нойер да эч нерсе кыла алган жок. Андан кийин 45+9 мүнөттөрдө дал ошол Хименес кайрадан дубль жасоого жетише алды. Болгону дагы пенальтиде ишке ашырды жана биринчи бөлүмдө Баварияны сындырып салды. Натыйжада 2-0 биринчи таймда үй ээлери ишенимдүү жеңиштер менен алдыга чыгып жетише алды. Ал эми экинчи бөлүмдө өзүнүн акырындык менен келе жаткан Бавария оюндарын кайрадан эле 89 мүнөттөргө жакындап келгенде УЕДе ошо 80 мүнөттө алмашуудан чыккан япониялык УЕДе оюнчу 3-чү голду жаратты дагы таптакыр Баварияны сындырып салды. Бул жерден Баварияда мүмкүнчүлүк жок деп айтуу кыйын. Буюрса азыркы учурда ошо турнир жадыбалдарда айтып кетебиз. Болгону кечээки оюндардын натыйжасында ошол Бавария командасы керектүү 3 упайды Фейнорддон тартып ала алган жок конокто. Ошол себептен эми кийинки оюндарга дагы аракетин жасап көрөт деген ишеним бар достор. Кийинки оюндар достор Арсенал Динамо Загреб. Бул жерде эми ким фаворит экени белгилүү болгон болчу. Арсенал командасы буга чейинки эле оюндарда өзүнүн мыкты жагын көргөзө алган жана бүгүнкү күндө автоматтык түрдө плей-оффко жолдомо ала турган командалардын катарында, топ 8-дикте. Ошол себептен Арсенал командасынын жеңиши менен коттуктайбыз күйөрмандарын дагы. Ал эми бул жердеги голдорду жалпылай Деклан Райс экинчи эле мүнөттөрдө баштап берген болсо, анан 66-мүнөттө Кай Хаверс жана Мартин Эдегард 91 мүнөттө өзүнүн голу менен бул оюнга жыйынтыктап берди дагы. Кезектеги 3 упай алды жана турнирдик жадыбалда 4-орунга көтөрүлүп алды. Бул да болсо Арсенал командасында кандайдыр бир деңгээлде автоматтык түрдө кезектеги оюндарга чыга тургандыгын дагы далилдеп кетет достор. Арсенал ошо Чемпиондор Лигасынын акыркы турунда Жиронага, кечээ күнү Миландан утулуп калган Жирона командасына каршы оюн алып барат. Бул жерде эми кайрадан эле фаворит Арсенал деп билебиз. Анткени Жирона азыркы учурда мурдагыдай акыбалда эмес. Мурда мисалы Ла Лигада топ даражага чыгып, Барселонаны жеңип, Реал менен мыкты бир тиреш өткөзүп, Атлетико Мадридке каршы оюндарды алып барган болсо, бул жылы таптакыр оюндары жүрүшпөй жаткан чагы. Ал эми Чемпиондор Лигасында өтө төмөнгө түшүп кеткен. Жирона таптакыр элешүүгө мүмкүнчүлүгү жок бул жылы.
Ал эми кийинки оюн дал ошол эле Paris Saint-Germain Францияга сапартатабыз. Ал жакта Paris Saint-Germain өзүнүн үйүндө кечээ күнү жана жакынкы күндөрдө жаңы оюнчулар менен курамдарын толуктап жаткан Манчестер Ситиге каршы Пеп Гвардиола шакирттерине каршы Луис Энрике шакирттери өз ара 3 упай үчүн аракет кылышты. Бул жерде Paris Saint-Germain өзүнүн үйүндө баштапкы мүнөттөрдө бир аз чабуулда уюштурду, бирок анын натыйжасы чыккан жок жана чабуулдар мыкты терезде өнүгүп келе жаткан Манчестер Сити 50 жана 53 мүнөттөрдө Джек Грилиш менен Эрлинг Халанддын голдору менен алдыга чыгып алган болчу. 0-2 үйдө конокторго жеңишти тартып жаткан Paris Saint-Germain дароо эле арадан 3 мүнөт өтүп өтпөй эле Усман Дембеле өзүнүн атын таблоого жаздырган болсо, кайра 60-мүнөттө Брэдли Барколя Paris Saint-Germain экинчи голун жаратты да эсеп санын теңей алды. Бул жерде 10 мүнөттө тактап айтканда ошо 50-мүнөттөн 60-мүнөткө чейин биз 4 гол көрө алдык. Бул дегени эки команда үчүн дагы 3 упай кандай керек экендигин түшүнүп байкай алсак болот. Анткени мына ошол Paris Saint-Germain дагы, Manchester City дагы аябай кооптуу жагдайда турат. Жок дегенде ошо стык оюндарга чейин илешип калса, буларга бактылуу болуп эсептелинет. Ал эми эгерде мына ошол стык оюндарга илешпей калатар болсо, анда мына ошол эки команда үчүн дагы аброй үчүн дагы бир шек келип калган, шек келип калышы мүмкүн. Ошол себептен бул командалар толук кандуу аракетин баштап берет. Анан кийин дароо эле 56-мүнөттө ошо Дембеле Барколя гол сайды. Ал эми 78-мүнөттө Жоан Невеш гол киритип Paris Saint-Germain алдыга алып чыккан болсо, Гонсало Рамош 91-мүнөттө Манчестер Ситини таптакыр сындырып салды. Бул жерде Манчестер Сити керектүү 3 упайды колго кирите алган жок дагы, натыйжада достор, натыйжада мына ошол турниrdик жадыбалда төмөнгө түшүп кеткен чагы бар. 25-орунда стык оюндарга илешпей кала турган жагдай орундалат. Анткени 24 команда стык оюндарга кирет. Ал эми 25-орунда турган команда стык оюндарга кирбей калат. 24-орунда Штутгарт бар. Штутгарт менен буюрса кийинки оюнда да ПСЖ беттеш алпашат дагы. ПСЖ үчүн дагы, Штутгарт үчүн дагы упай керектигине байланыштуу. Бул жерде кечээги жагдайга таяна турган болсок, анда дал ошол ПСЖ командасы жеңишти тартып ала турган болсо, Манчестерге кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүк берет. Анткени дал ошол Манчестер Сити 20-орунда турган Брюгге командасы менен беттеш алып барат. Брюггеде дагы азыркы учурда 7 оюнда 11 упай топтогон. Натыйжада бул команда дагы төмөнгө түшүп кетүү жагдайлары, коркунучтары орундалууда. Эгерде ПСЖ командасы Штутгартты жеңе турган болсо, Манчестер Сити Брюггени жеңе турган болсо, жок дегенде мына ошол 24-23-орундар менен Манчестер Сити командасы толук кандуу мына ошол стык оюндарга катышып калышы мүмкүн. Болгону бул жерде Пеп Гвардиола балдарына, шакирттерине түшүнүш керек. Жигиттер, биз мындай болуп атабыз, оюндарыбыз жок болуп кетти, таптакыр эле камбек жаратып атат бизге, болгону бизге. Анткени биз убагында Чемпиондор лигасын жеңген командабыз, ошондой эле Мадридти сындырган командабыз. Бирок тилекке каршы бизди бул жылы жөнөкөй командалар сындырып жаткан жагы. Ошол себептен жыйналалы, аракетти баштайлы, ойнойлу, ойгонолу деп кандайдыр бир деңгээлдеги мотивация сөздөрүн айтпаса, бүгүнкү күндө Манчестер Сити таптакыр жок болуп кетиши күтүлүүдө. Ошол себептен азыркы учурда 7 оюнда жалпылай 8 эле упай топтой алган. Болгону дагы Манчестер Сити достор. Кайдагы бир Селтик же башка команда эмес. Манчестер Сити. Ошол Пеп Гвардиола баштаган Эрлинг Холланд, Кевин Де Брюйне, Грилиш, кыскасы топ даражадагы командалардын команда катарын толуктаган Манчестер Сити бул жылы таптакыр башкача. 7 оюнда 8 упай топтоо деген бул Манчестердин тарыхында болбосо керек деп ойлойм. Анткени жакынкы жылдарда биз Манчестердин таптакыр гигант болуп кеткенин билебиз. Ошондой эле оюндарда мыкты жагын көргөзө алгандыгын да билебиз. Ошол себептен эми Манчестер Ситини бул жолкудан кимдер кандай кылып куткарып кетишин табышмактуу жагдайда калууда. Ошол себептен Манчестер Ситиге күйөрмандарына сабыр тилейбиз, ийгиликтер каалайбыз. Ал эми кечээ күнгү болгон оюнда да натыйжада кимдер кемчилик этти деп турган болсо, дал ошо менин жеке пикирим боюнча коргонууда өтө көп кемчиликтер бар. Буга чейин мисалы кечээ оюнда Барселонанын биринчи бөлүмү таптакыр башкача болбоду беле? Ошол эле Балде, Күндө, Раухолорду жөн эле аралап кетип аткан болчу Бенфика оюнчулары. Экинчи бөлүмдө гана алар бир аз жыйналып, өздөрүн иреттеп алгандан кийин гана оюндарын жүргүзүп башташты. Ал эми Манчестер Сити оюнчулары, Манчестер Сити коргоочулары бүгүнкү күндө ошол Кейл Уолкердин да кетиши толук турду азыркы учурда 80% ишенимдүү болуп жатат. Ошол Миланга кетет деп атат. Бирок эми ал кайсыл учурда ишке ашат, аны билбейбиз. Бирок Кейл Уолкер кетип жаткан учурда бул жакта Манчестер Сити аябай жаман жагдайга түшүп. Эгерде
Алдыңкы оюндарда мисалы ошо Манчестер Сити АПЛде болсун же болбосо ушул Чемпиондор Лигасында өзүнүн аброюн, өзүнүн плей-оффко чыгуу үчүн үмүтүн сактап калчу болсо, анда кийинки оюндарда автоматтык түрдө жеңгени жакшы. Канын береби, жанын береби, бирок кийинки оюнду жеңиши милдеттүү түрдө болуп калды. Анткени достор, азыркы учурдагы Манчестер Ситинин жагдайы начарыраак. Ошол Чемпиондор Лигасында эптеп ыстык оюндарга кирешип калуу үмүтү бар болсо, АПЛ лигасында таптакыр ошо Чемпиондор Лигасынан топ 4кө түшүп кетүү коркунучу да турат. Анткени алдыңкы оюндарда ошо Манчестер Сити, ошол эле Арсенал менен, Челси менен, Ноттингем Форест менен азыркы учурда топ даражада келе жаткан, экинчи орунда келе жаткан команда менен, андан кийин Ливерпуль менен ошол сыяктуу топ даражадагы командаларга каршы уже февраль айында ойын алып барат. Февраль айында ошо АПЛге жок деген топ 4кө чыгуу үчүн аракет кылган болсо, Чемпиондор Лигасында ыстык оюндарга жок дегене топ мыкты 24-түктүн катарын толуктоо үчүн аракетин кылат. Ошол себептен эми эртерээк жаңы алып келген коргоочулар түшүрбөсө, бул жактагы коргоочулар огороддо жүрөт. Помидор, картошка эгип жүрөт азыркы учурда Манчестер Сити коргоочулары. Ошол себептен жаңы келген балким өзбекстандык Абдукадыр Хусановду оюнга түшүрүүгө мажбур болобу, билбедим ал жагын. Ал жагын эми Пеп Гвардиола өзүнүн намысын коюппу, же болбосо мурда айтчу эле го, негизи эле ошо Пеп Гвардиоланын максаты ушундай да, жүрүшү, тактикасы ушундай. Пеп Гвардиола командада номер 1 болуш керек. Биринчи орунда турган инсан болуш керек дагы, андан жылдызы ашып түшө турган оюнчуlar болбош керек. Ошол Эрлинг Халанд болсун, башкасы болсун, андан мыкты дәрежеге озуп кеткен оюнчу болбошу керек. Бул бүгүнкү күндө Манчестер Сити башкы матчта Пеп Гвардиолага каршы иш алып барып жаткан чагы. Анткени Пеп Гвардиола эгерде башка оюнчуларды чыгара турган болсо, Пеп Гвардиоланын аброю төмөнгө түшүп кетет деп коркот дагы. Ошол себептен өзүнөн ашып, өзүнүн мыкты мындай дүйнөгө таанылган жылдыздарды алып келгиси келбейт. Бул да болсо Пеп Гвардиоланын кандайдыр бир деңгээлдеги минусу болуп калды. Кийинки оюнда достор, Манчестер Сити тууралуу да түзөшөсөк, негизи маалыматтар, жагдайлар толтура, бирок бүгүнкү күндөгү жагдайды толук кандуу түшүндүңүздөр деп ойлойм. Ошол себептен кийинки оюнга өтө берели дагы Реал Мадрид, Ред Булл Зальцбург. Бул да болсо азыркы күндөгү Манчестер Ситиден калышпаган Реал Мадрид. Коргонуу бөлүгү дагы огород болуп кеткен, коргоочулары дагы таптакыр жок болуп кеткен. Ошол эле бир гана адашпасам Рюдигер калды. Калгандардын баардыгы жаракат алды. Лукас Васкес жок, бул оюндарга катышпады. Карвахаль жаракат алган. Менди да азыркы учурда толук кандуу өзүн кайтып келе элек. Алаба дагы акырындык менен 399 күндөн кийин гана мына ошол Реал Мадриддин сабына кошулуп жаткан чагы. Бирок ошого карабастан кечээ күнү коргонууда мыкты дәрежедеги оюндар алып баруу деш кыйыныраак. Анткени Ред Булл Зальцбург дагы азыркы учурда өзүнүн мыкты формасында эмес. Ошол Чемпиондор Лигасында эң төмөн даражага түшүп кеткен жана ошондой эле жалпылай оюндарда өзүнүн мыкты дәрежеде көргөзө албаган командалардын катарында. Ошол себептен Реал Мадридти кечээ күнү коргонууда мыкты ойнойт деп айтыш кыйыныраак болгону, коргонуу бөлүгүнө түшкөн Феде Вальверде оң канат коргоочусуна айланды дагы, ал акырындык менен чабуулга кошулуп жаткан чагы. Мына ошол прессинг абалында ошол Жуд Беллингем, Винисиус, Родриго, Баппе. Мына ошол төрттүктөр бүгүнкү күндө толук кандуу прессингди өзүнүн милдетине алган дагы. Ортон коргонуу бөлүгүндө дал ошол Федерико Вальверде менен Лука Модрич 39 жаштагы оюнчу, ата менен тең жаш болуп калган. Бул эми тамаша иретин айтабыз, бирок ошол жагдайда анткени Реал Мадрид сабында эң жашы уулуу оюнчу, футболчу дал ошол Лука Модрич негизги курамга түшүп оюн алып барууга мажбур болууда. Анткени толук кандуу оюнчулар жаракаттары бар, башкасы бар, бирок айла жок. Аркасынан бүгүнкү күндө Карло Анчелотти ошол жашы улгайган, бирок тажрыйбага ээ оюнчуларды бүгүнкү күндө толук кандуу мына ушул оюндарга кошуп жаткан чагы. Коргонууда эмне үчүн кемчиликтер бар дедик? Анткени Барселонага каршы беттештерди көрдүңүздөр. Барселонага каршы беттеште 5 гол өткөзүп жиберүү бул аябай чоң минуска кеткен жагы. Анткени коргоочуларны аралап эле өткөзөт. Ошол Ламин Ямал, Рафиня, кыскасы бардыгы. Андан кийин коргоочулардын жоктугу да бул жерде балким жаңы трансферлерди жаратууга мажбур кылышы мүмкүн. Ошол Перес менен Анчелотти өз ара сүйлөшүп, балким Алфонсо Дэвисти бир нерсе алып келеби, же болбосо Александр Трент Арнольдду алып келеби. Кыскасы эки канат чабуулдарды эртерээк күчтүү түшүш керек. Болбосо мына ошол плей-оффко чыккан тагдырда дагы күчтүү командаларга түшүп кала турган болсо, анда ташталган чыгарып кетет. Ооба, бул жерде Федерико Вальверде башкалар дагы ойной алышы мүмкүн позицияларда, бирок
толук кандуу позициясын кармануу боюнча дагы азыркы учурда Реалдан күчтүүрөөк командалар бар. Ошол эле Арсенал, ошол эле Ливерпуль, ошол эле дагы топ даражадагы командалар. Ошол себептен эртерээк коргонуу бөлүгүн Манчестер Сити дагы, Реал Мадрид дагы жыйынтык албаса, анда тилекке каршы кыйын болуп калат достор. Ошол себептен эми Реал Мадрид кече күнү 5-1 эсебинде жеңип алды. Бул күтүлгөн жагдай болчу. Анткени 3 упай бүгүнкү күндө Реал Мадридке албасуудай керек болчу. Голдорду дароо эле ошо билесиздер. Джуд Беллингем менен Родриго өз ара пасташып 2 гол жарата алышты. Родриго 23 жана 34 мүнөттө 10 мүнөттүн аралыгында Джуд Беллингем 2 голдук пас берсе, 2 голдук пасты Родриго 2 гол менен жыйынтыктап кое алды. Андан кийин дароо эле Килиан Мбаппе ошол дарбаачынын кетирген катасынан улам 3 гол жараткан болсо, Винисиус Жуниор Лука Модричтин мыкты бир пасы менен бул жерде аралыкты кыскарткан абалда 4 гол жаратты. Ал эми оюндун бүтөрүнө бир канча мүнөттөр калганда Винисиус Жуниор өзүнүн атын таблого кайрадан дубль катары жаздырды дагы. Бүгүнкү күндө Федерико Вальверде дагы өзүнүн атын ассист катары бул таблолорго жазууга жетише алды. Негизи эле бул жерде эми ойной турган оюнчулар ошол Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Родриго, Винисиус жана Мбаппе. Ошол 5 оюнчунун эгерде оюн жүрүшпөй турган болсо, анда Реал Мадрид таптакыр жок болуп кетиши мүмкүн. Анткени буга чейинки оюндарда байкаган болсоңуздар, Винисиус Жуниор менен Килиан Мбаппе өз ара түшүнбөстүктөр орундалып калганда болду да, уже чабуул бөлүгү кесилип калат. Чабуул бөлүгү таптар оюнда жүрбөйт. Ошол себептен Джуд Беллингем менен Федерико Вальверде арагасыдан алдыга чыгып топ тебүүгө мажбур болушат. Мына ушундай жагдайларда Джуд Беллингем, Винисиус, Родриго, Мбаппенин өз ара ынтымакташып чабуулга чыккандыгы бүгүнкү күндө дал ушундай жыйынтыктарды чыгарып жаткан чагы. Ошол себептен Реал Мадридке дагы башкаларга дагы ийгиликтерди каалайбыз жана Реал Мадридтин күйөрмандарын куттуктайбыз кечээги жеңиш менен. Бирок дале болсо коркунучтар бар. Ошол себептен аягына чейин күрөш алып барууга мажбур. Чемпиондор лигасында дал ушундай жагдай. Чемпиондор лигасынын мыкты короли деп падышасы деп аталган Реал Мадрид бүгүнкү күндө тилекке каршы төмөнгө түшүп жатат жана стек оюндарга ойноого мажбур болууда. Бул жаңы мына ошол чемпиондор лигасынын схемасы көптөгөн командаларды төмөнгө түшүрүп салды. Анткени баштапкы эле биринчи оюндарда эгерде тизигини бекем тартып туруп алдыга жылбаган командалар азыркы учурда арагасыздан жөнөкөй команда менен болсо дагы тирешип оюн алып барууга арагасыз болуп жатат. Ошол себептен биринчи оюндарда тизигинде кармаган оюнчу командалар ошо Ливерпуль, Барселона, Интер, Арсенал сыяктуулар жогоруда жүрүшөт дагы. Автоматтык түрдө плей-оффко жолдомо алууга мүмкүнчүлүктөр бар болсо, калган Манчестер Сити, ПСЖ, Реал Мадрид, Бавария, Боруссия Дортмунд сыңарындай командалар айла жоктон мына ушундай стек оюндарга ойноого мажбур болууда. Бул да болсо бир аз бизди жалпы эле күйөрмандардын купуна толгон оюндардын катарына топтойт. Ошол себептен эми стек оюндарда дагы мыкты оюндар түшүшү мүмкүн. Бавария менен балким Реал түшүп калат, Бавария Сити түшүп калат, Бавария ПСЖ түшүп калат. Эми ал жагдайды толук кандуу билбейбиз. Бирок азыркы учурда толук кандуу топ 8 менен автоматтык түрдө плей-оффко жолдомо ала турган командалардын катарында Ливерпуль, Барселона, Интер, Арсенал, Атлетико Мадрид, Милан, Аталанта, Байерлер бар азыркы учурда 7-чи тур жыйынтыгы боюнча. Ал эми балким стек оюндарга илешпей кала турган командалар ПСЖ, Спортинг Лиссабон, Штутгарт, Манчестер Сити, Брюгге. Мына ошол командалар бүгүнкү күндө стек оюндарга илешпей калышы мүмкүн. Эгерде гана ошол 8-чи турда өзүнүн атаандашын жеңбесе. Жана айткандай эле Брюгге менен Манчестер Сити ойнойт, ПСЖ менен Штутгарт. Мына ушул эки команда эгерде ПСЖ менен Сити жеңе турган болсо болду. Автоматтык түрдө 24 команданын катарын толуктап стек оюндарга аракетин жасайт. Болгону бул жерде стек оюнда калган командалар ПСЖ, Бенфика, Манчестер Сити эгерде утса, анан Ювентус, Реал Мадрид, Бавария, Боруссия Дортмунд, Фейнорд, Монако, Астон Вилла сыңарындай топ даражадагы командалар дагы бар. Ошол себептен аларга каршы оюн алып баруу дагы бир аз кыйынга туруп калат. Жалпы ошондой достор, оюндардын жыйынтыгын айтып кеттик. Чемпиондор лигасы жана кимдер чемпион болуш тууралуу азыркы учурда айтып кетүү кыйыныраак болгону мына ушул плей-оффко жолдомо алгандан кийин гана, плей-оффтун алгачкы оюндары жыйынтыгындан кийин гана кимдер фаворит жана кимдер чемпиондор лигасына бул жылы чемпион аталышы мүмкүн деген суроолорго аз да болсо жооп бере алышыбыз мүмкүн. Жагдайлар ушундай, оюндар ушундай, мына ушундай оюндардын натыйжасында гана биз чемпиондор лигасынын кызуу гана көрүп жатабыз. Ошол себептен жалпыңыздар бизден алыстабаңыздар. Жаңылыктардан свежий жаңылыктар менен кабардар болуп туруңуздар достор. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин саламатта болуңуздар, өзүңүздөрдү абайлаңыздар, ден соолукту караңыздар. Азыркы учурда иште кыш, суук, ошол себептен ден соолук биринчи орунда турат деген уран менен сиздер менен коштошобуз достор. Ассаламу алейкум.